Бүгін 13 мартта Бишкек шаардык сотунда MCN Coin криптовалютасынын уюштуруучуларынын бири Исрадин Субанбековдун баш коргоо чарасы каралды. Эске салсак, ал 5 февраль күнү каржы пирамидасын уюштурган деген шек менен УКМК тарабынан кармалган. Кийин 1-май райондук соту аны 5 апрелге чейин тергөө абагына киргизүү чечимин чыгарган. Бирок жактоочулары Субанбековду үй камагына бошотуп, тергөөнү уланта берүү өтүнүчү менен кайрылган. Натыйжада шаардык сот баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды.